Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Пайдалуу каналда жаңы проект, Дени Сак проектиси. Алды менен эскертип кетүүчү нерсе, ушул эле видеонун комментариясына кирсеңиздер, биринчи комментарияда ушул Дени Сак проектиси боюнча анын шарттары туурасында билдирүү жазып, ошол жерге коюп койдум. Ушу менен таанышсаңыздар, баардыгы сиздерге түшүнүктүү болот. Ошентсе дагы мен бул проекти туурасында жана мунун шарттары туурасында сиздерге кичине түшүндүрмө берип кетейин. Урматтуу туугандар, бул проекттин шарты боюнча көп жылдардан бери ар кандай өнөкөт оорулар менен ооруп, аябай кыйналып жүргөн адамдардан 30 адам тандалып алынмакчы. Жана ошол 30 адамга сиздердин көз алдыңыздарда дарылоо жүргүзүлөт. Сиздердин көз алдыңыздарда дегенимдин себеби, проектке кирген адам алды менен өзүнүн оору тарыхын толук айтып берет. Канча жылдан бери ооруйт, кандай оору менен ооруйт, кандай леченияларды алды. Ошондон кийин гана дарылоо жүргүзүлүп баштайт. Анан ал адамда кандай өзгөрүү болуп аткандыгы туурасында ар 30 күн сайын атайын видео жаздырылып, суроо жоопко, мендеги кубанычка жана ушул эле пайдалуу каналга коюлуп турат. Бардыгын тең сиздер көрүп турасыздар. Мындан сырткары ошол адамдар менен кандай аракеттерди жасап атам. Көкширени өстүрүш боюнча, аны ичиш боюнча, кам сүттү өстүрүш боюнча, аны ичиш боюнча, дем токтотуу көнүгүүсүн жасаш боюнча, дагы башка кыймыл аракеттерди жасаш боюнча, ошол адам менен жүргүзүлүп жаткан баардык аракеттердин баардыгы тең видео катарында ушул эле пайдалуу каналга, ошол эле группаларга коюлуп турмакчы. Баардыгын тең көрүп турасыздар. Эгерде сиздин ооруңуздар ошол адамдыкына окшош боло турган болчу болсо, сиздер дагы ошону туурап бирге дарылансаңыздар боло берет. Урматтуу туугандар, видеобуздун бир канча жерине жетип калдык. Сиздерден сураныч лайк басып койсоңуздар. Жакса да жакпаса да басып кое бериңиздер деп сурамакчымын. Анткени себеби көпчүлүк көрсө, бирөөнө болсо бирөөнө пайдасы тиет. Сооп иш кылган болосуз. Анан айтып кете турганым, бул проекти бекер, акысыз жүргүзүлөт. Ошол эле мезгилде ошол тандалып алынган 30 адамга менин Дени Сак деген китебим чыкты жакында. Баардык ушул 3 жылдан берки топтогон тажрыйбамдын негизинде 117 барак болуп жаңыдан чыгарылды. Ошол китеп ушул 30 адамга таркатылып берилмекчи. Бекерге эч кандай акысыз таркатылып берилет, анткени алар ошол китепти колдонуп лечениясын башташат. Урматтуу мекендештер, анан кандай адамдар тандалып алынат деген суроо болуп калышы мүмкүн. Жаңыдан ар кандай өнөкөт ооруларга чалыккан адамдардан кабыл алынбайт. Анан ал адамдардын жашына, улутуна, жашаган регионуна, дин тутуусуна каралбайт. Биздин талапка туура келе тургандарды тандап алабыз. Биздин талап көп жылдардан бери кыйналып, айыкпай ооруп жүргөн адамдар. Анан дагы эскертип кетүүчү нерсе, бирдей эле оору менен ооруган 2 адам кабыл алынбайт. Мисалы, кант диабети 2 адам болушу мүмкүн эмес. Бир эле адам алабыз. Кан басымы жогору бир адам, кан басымы ылдый бир адам. Ошол сыяктуу болуп, ар бир оорудан бирден тандалып алынат. Анткени себеби мен ошолорго дарылоо жүргүзүп аткан мезгилде ошондой оорусу менен болгон адамдар болсо, бизди туурап бир эле убакта дарылана берсе боло берет. Проектиге оорулууларды тандоо боюнча ушондой. Анан проектиге кирердин алдын сөзсүз түрдө ойлонуп туруп кириңиздер. Анан жөн эле жазылып кое берейин, дагы ар жагын көрөрбүз деп анан бир айдан кийин шартым туура келбей калды, же дагы бир себептерди айтып кечирип коесуз, мен башка жака чыгып кетишим керек болуп калды, тиги бу деген болушу мүмкүн эмес. Анткени себеби сиздин ордуңузга кире турган адамдын убалына каласыз. Эгер сиз кирбесеңиз, башка адам кабыл алынып, башка адам эртелеп дарылануусун башташы керек эле. Анан биздин шартка туура келбеси, кам сүттү, көк ширени ичип,
кандайдыр бир результатка жетип калган адам болсо, биз аларды кабыл албайбыз. Анткени алар өзүнүн андан аркы дарылануусун улантып кете беришсин. Бизге, биздин шартыбызга жаңыдан баштап аткан, же болбосо ошол көк ширени же кам сүттү ичкенине 1 айга жетпеген гана адамдар бизге кабыл алынат. Онкология менен гепатиттер боюнча башка проекти жаралганы турат. Алар өзүнчө, булардыкы лечениясы башкачараак болот, өзүнчө болот. Ошон үчүн бул проектиге онкология жана гепатиттин ар кандай түрлөрү менен ооругандар кайрылбай койсо деле боло берет. Анан бул проектиге катышабыз дегендер ушул эле видеонун комментариясына атыңарды жазып, WhatsApp номериңерди жазып, анан оору тарыхыңарды, кандай оору менен канча жылдан бери кантип ооруйсуңар, ошону жазып койсоңуздар, сөзсүз түрдө мен байланышка чыгам. Туугандар аз эле адам алат экен, ошол адамдын бири болуп калабызбы, болбой калабызбы деген бир нарсар күмөн ойлорду туудурбастан жазып калтырып кое берсеңиздер, балким проектиге катыша турган сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Бул проектиден эч ким зыян тартпайт. Бир кишиден бир тыйын акы алынбайт. Бул проекти боюнча экологиялык жактан таза, көк шире, кам сүт, дем токтотуу көнүгүүсү жана башка кыймыл аракеттердин негизинде гана дарыланат. Дарыланып аткан адамдарга WhatsApp номерим берилет. Ар бир жасап аткан аракеттеринин бардыгын мен өзүм көзөмөлдөп турам. Бул өтө жакшы нерсе. Адамдар өз алдынча дарылана турган болчу болсо, бир күн ичет, эртеси күнүнөн бир күн пропускать этсем эч нерсе болбосо керек деп өткөрү берет. Күнүнө 5000, 10.000 шаг басыш керек болсо, баспайт, эми бир күн чарчап калдым, эртең бассам боло берсе керек деп мындай өзүн мажбурлабайт. Эгерде бирөөнүн көз алдында болуп, ошого жооп бериш керек боло турган болчу болсо, ошонун бардыгын тең аткарат. Анан дарылануу эффективдүү, анан тез болот. Ар күнү бардыгы менен байланышып, кайсыл көнүгүүлөрдү жазады, кайсыл ширелерди ичти, канча кыймыл жасады, дагы башка ошол сыяктуу нерселердин бардыгын тең көзөмөлгө алып карап турам. Ушул эле аракеттердин бардыгы тең сиздердин назарыңызда да болот. Бардыгын тең колдон келишинче видео запись кылып, бардыгын тең өзүбүзгө тиешелүү соцсеттерге жүктөп турам. Бардыгын тең көрүп турасыздар. Бул проекти эч кимге эч кандай зыян алып келбейт. Бардыгыңыздарга өтө пайдалуу. Ошондой туугандар, жазылыңыздар. Биздин коюп аткан талаптарыбызга сиздин данныйларыңыз туура келип калышы мүмкүн. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар.